Сиздердин назарыңыздарга биз азыр гуаша массажы тууралуу айтып берели деп жатабыз. Бул гуаша массаж байыркы Кытай элинин массажы 5000 жылдан бери пайдаланып жүргөн массаж экен. Бетти жанагындай скраб пенка менен жууп алгандан кийин таза бетке ушундай жагымдуу майдан сүйкөп туруп, анан менин гуаша массажымды жасап баштайбыз. Бул массаж психикалык напряженияны кетирет, чыңалууну, чарчоо, чалыгууну кетирет. Ошондой эле бул беттин микроциркуляция кожасы жакшырылат. В данное время биологически активный точкаларын ачып жатабыз. Эң биринчи нервди успокаивать этет. Көздүн көрүүсүн, кулактын угуусун, жыт билүү жана эс тутумду жакшырта турган массаж. Ошондой эле брыштардын баарын жазып, беттеги эки тоңго агартат. Бул мүйүз жаман энергияны гана чыгарып салгандыгына байланыштуу. Бет эки тоңго агарып, баягы нуру чачырап калат да, нуру чачырап калат. Биякта лимфатический канал бар. Ошол лимфатический канал менен мындай межтканный жидкостьтердичи монтип алып чыгарып таштайт. Көздүн тегерегинде 3 проблема бар. Көздүн брыштары, же болбосо кара томолок так, же болбосо мешки под глазами. Кол менен жасай турган массажга бетти даярдап алдык. 36 движение Синжифу деген жанакы кол менен жасаган массажымды баштайм. Гуаша массаж лицаны жасап жатканда эң акыркы движение усыпляющий деп коет. Бул ушундай гана тартипте жүргүзүлгөндөн кийин адамдын абдан уйкусу келип уктайт. Колдучу албайт беттен. Все время бетке гана тийип турат да. Аты 36 движение Синжифу. Биринчи момундай 4 кол менен 4 палец, анан 3 палец менен, анан 2 палец менен, аягында 1 палец менен. Көздүн айланасындагы брыштарды абсолютно ушинтип кетирсек болот. Конечно, тиги жагымдуу көзгө тиешелүү май менен. Ошо 36 движенияда ошол биринин аркасынан бири боло берет, уланып кете берет. Бул ооздун тегерегиндеги брыштарды, мурундун тегерегиндеги брыштарды, носогубной складки. Биз көзүбүз менен миллион жолу моргать этебиз. Могу жерде мышца бар, көздүн тегерегинде мышца жок. Ошон үчүн биз аябай брышабыз. Бул болсо контур лица восстанавливается изнутри. Могу движениядан шеяда канан бул бет көтөрүлүп кетет, бульдежи щекки. Мындай носогубной складки. Кыздар канча да болбосун, могу жериндеги носогубной складкиси көрсөтүп турат да канча жашта экени. Кармаса беттин сырты муп-муздак болот, но ичи ысып жаткан болот. Кан жүгүргөндүгүнө байланыштуу. Именно кандын жүгүргөндүгүнө байланыштуу омоложение жана процесс жашаруу жүргүзүлөт. Вывод токсинов шлаков из ушных раковин дейт да, кулактагы токсиндерди чыгаруу. Момундай тартипте чыгарылат экен, кулактын сыртындагысын. Кулактын ичиндегисин бул аркылуу мондай кылып. Анан мондай кылып. Колтуктагы лимфатический канал бар, жанагындай токсиндердин баарын чыгарып кете турган. Ушинтип массаж лица жыйынтыкталат. Биз азыр 36 түрлүү жумушту жасадык бетке каратачы. Бул ушунчалык адамды жашарта турган, беттеги чыңалуу, чарчоо, чалыгуу дегенде кетире турган массаж.
эгерде кардар бир жумада бир жолу алып жүрсө, ушундай гуаша массаж лицаны могу буйволдун мүйүзүнүн жардамы менен адам 10 жылдан кийин да күнү бүгүнкүдөй болуп тура алат экен. А биздин кыргыздар көнгөн эмеспиз. Бул Кытайдын келген жаңы культурасы. Мен эми 10 жылдан бери жалгыз болуп жасагандыгыма байланыштуу аябай көп элдердин тереңине чейин жаңгыз жетише алган жокмун. Один поле не воин дегендей. Азыр мен келечекте ошондой жакшы тилегим бар. Шаардын ичинде көп жерлерге точкаларды ачып, көп балдар кыздарды окутуп, кыргыздарга дагы баасы доступный боло тургандай кылыпчы, кыргыздын аялдарынын кыз келиндерин жакшынакай болуп, дени сак болуп, супсулуу болуп жүрө бергендерине чоң тилектештигимди айткым келет.